Учурда Кыргызстанда балыктын 79 түрү бар. Алардын 26-сы ысык көлдө. Азыр техниканын жана замандын өнүгүшү менен мындай колго багылган балыктын түрлөрү абдан көп. Бул жерде балыктар убакытты жана көңүл буруну сөзсүз түрдө талап кылат. Азыр биз аквариумдагы балыктар тууралуу кененирээк айтып берели. Аквариум бөлмөгө кооздук эле тартуулабастан психологдордун айтымында адамдын нерв ооруларын калыбына келтирип, чарчоону унуттурат. Балыктарга кам көрүү жана аны жөн гана карап отуруу адамга ырахат тартуулайт. Аквариумдун көлөмүнүн узундугу 30-дан 150 сантиметрге чейин жетип, туурасы 15-тен 50 сантиметрге чейин болот. Суусу муздак аквариумда балык аз болсо жакшы шарт түзүлөт. 5 сантиметр узундуктагы бир балыкка 2 литр суу туура келет. Аны чыпкалап аба киргизип туруу керек. Балыкты аквариумда кармоонун негизги шарты сууда кычкылтектин жеткиликтүү болушу. Суусу анча терең болбой, үстүңкү бети жайык болсо, кычкылтек көп болот. Бул жердеги балыктарга күнүнө 2 мал атайын өздөрүнө ылайыкталган азыктар берилип турат. Суусу 2 күндө бир жолу алмаштырылат. Айта кетчү нерсе, сууну алмаштырууда аквариумдагы сууну төгүүгө болбойт. Үстүңкү катмарынан гана аз өлчөмдө сузуп алып, кайра толукталып турат. Аквариум үчүн эң маанилүү нерсе сууган эмес, андагы майда таштар, кооздуктар жана атайын көрк берүүчү сувенирлер колдонулат. Бул үчүн дагы сиздин табит балыктын талабына туура келиши шарт. Занимаюсь, увлекаюсь рыбами больше 25 лет. Мен бул багытта 25 жылдан бери эмгектенип келем. Эгемендүү мамлекет болгон күндөн тарта бул тармакка анча көп маани берилбегендиктен ушул багытты өнүктүрүү идеясы келди. Күчүк же мышык сыяктуу үй жаныбарларына салыштырмалуу балык багуу менен алек болгон алда канча кызыктуу иш. Учурда бул жерде балыктын 100гө жакын түрлөрү бар. Алардын басымдуу бөлүгү Кыргызстандын балыктары болсо, Россия, Казакстан, Кытайдан дагы алынып келингендери бар. Кошуна өлкөлөр менен бири-бирибизде жок түрлөрүн алмашкан учурлар дагы көп кездешет. И постараться развить это направление. Үй шартында суусу муздак аквариумга караганда жылуу сууда багуунун режимин түзүү оңой. Муздак сууда жашоочу балыкты жылуу суудагылардан жырткычтарын жырткыч эместеринен бөлүп кармоо сунуш кылынат. Ошондуктан тропик балыктары аквариумда көбүрөөк өстүрүлөт. Муздак сууда жашоочу балыктарга аквариумдагы суу жылытылбайт. Тескерисинче, жайкысын кээде муздак суу кошумчаланып турат. Тропик балыктарында суунун температурасы 19-27 градус болууга тийиш. Аквариумдун айнек, металл жана органикалык түрлөрү кеңири тараган. Эгер сиз дагы бөлмөңүзгө аквариум орнотууну кааласаңыз, атайын адистин кеңешин алууну унутпаңыз. Элнура Калыкова, Самат Исмаилов, НТС.